Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тарых сабагыбызды баштайбыз. Сабактын алдында балдар баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Сабактын темасы: заттык маданий эстеликтер эмнени үйрөтөт? Бүгүн балдар силер заттык маданий эстеликтер, маданий катмар, археологдордун иш ыкмасы тууралуу билесиңер. Заттык маданий эстеликтер адамзаттын эмгегинен жаралып, адам колдонгон бардык нерселер заттык маданий эстеликтер деп аталат. Заттык маданий эстеликтерге эмгек куралдары, үй тиричилигинин калдыктары, кооздук жасалгалар, кийим-кечелер, тыйындар, медалдар, турак жайлар жана башкалар кирет. Алар арадан миңдеген жылдар өтсө дагы жер алдында катылып жата берет. Байырдадан эле адам баласы жер алдынан адамдын жана малдын сөөктөрүн, эмгек куралдарын, идиш аяктарды, ар кандай кооздук буюмдарды табышкан. Андагы сатууга боло турган баалуу буюмдарды соодагерлер соодалап турушкан. Кийинчерээк коллекциялар түзүлүп, эски буюмдарды же заттык маданий эстеликтерди жок кылууга тыюу салынган. Өткөн доорлордогу курулуштардын көпчүлүгү кыйроого учураса да, бул айрымдары тарыхтын жандуу күбөлөрү катары сакталып, бул табиятка кооздук тартуулап турат. Мындай заттык маданий эстеликтерди тарых илиминин дагы бир тармагы болгон археология илими терең изилдеп, адамзаттын өткөндөгү тарыхын тактайт. Археология адамзаттын өткөндөгү тарыхын зат түрүндөгү сакталып калган буюмдар боюнча изилдөөчү илим. Археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн адамдар археологдор деп аталат. Археологиялык изилдөө жана казуу иштери Кыргызстандын аймагында 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап жүргүзүлүүдө. Маданий катмар адамзаттын турмушун, чыгармачылыгын чагылдырган археологиялык калдыктардын катмары. Жүздөгөн жылдар бою жердин өсүп турган кыртышы маданий катмар деп айтылат. Мисалга алсак, адам жашаган жерде калган буюмдар, кооздуктар, согуштук, эмгек куралдары, тамак аш калдыктары бир канча мезгилдердин аралыгында маданий катмарды түзө берет. Археологиялык казууда маданий катмарлар табылып, алардын ар биринин доору аныкталат. Табылган буюмдар аркылуу эстеликтин жашаган доору, ошол мезгилде калктын маданияты тууралуу маалымат алынат. Маданий катмардын жалпы калыңдыгы бир канча миллиметрден ондогон метрге чейин жеткен учурлар кездешет. 1946-жылы Кыргызстанга Ленинград шаарынан бир студент келет. Ал кыргыз тоолорунун арасында эстеликтерге кызыгып, Чоң Алайдан Ошко чейинки 300 чакырымдай жөө кыдырат. Жер алдында жаткан шаар калдыктарын табууну максат кылып, Кыргызстанга жыл сайын изилдеп баштайт келип. Ошол жаш студент бир нече жылдан кийин профессор болот. Бөкчөңдөгөн чалгайланат, бирок изилдөөсүн токтотпойт. Көпчүлүк убактысын Ош шаарын изилдөөгө жумшайт. Акыры 1978-ден 1984 жылдары бул Сулайман тоосунда археологиялык казууларды жүргүзүп, Ош Орто Азиядагы эң байыркы шаар жана ал Троя менен жашташ экендигин аныктайт. Ошентип, профессор Юрий Александрович Заднепровскийдин аныктоосу боюнча 2000-жылы ЮНЕСКОнун атайын чечимине ылайык эл аралык алкакта Ош шаарынын 3000 жылдыгы белгиленди. Археологдор изилдөө иштерин баштоодон мурда изилдей турган жерин аныкташат. Кыргызстанда
андай жерлер өтө көп балдар. Байыркы замандарда Улуу Жибек жолунун чордонунан орун алган Ала Тоо аймагында дүркүрөп өскөн шаарлар болгон. Ал жолдо соодагерлер кыйма-чийме каттап турушкан. Кыргызстандын аймактарынан байыркы сактар менен усундардын дөбө мүзөлөрүн жолуктурабыз балдар. Байыркы түрктөрдүн таш менен тизилген бейиттерин, сепил менен курчалган эски шаар калдыктарын көрүүгө болот. Мындай жерлерди археологдор аныктап, ал жерге чалгындоо иштерин жүргүзгөндөн кийин гана казууга киришет балдар. Ал эми казуу иштери өтө жооптуу иш. Жердин ар бир маданий катмарын бузуп албоо үчүн аяр тазаланат. Эстелик буюмдарга же адамдын сөөгүнө жеткенде, бул сүрөттө көрүп турабыз балдар. Щетка, бычактар колдонулат. Топурактын ар бир кочушу изилденет. Себеби ал жерде шуру, сөйкө, шакектер, жаанын учтары топурак менен ыргытылып кетиши мүмкүн. Ар бир табылга сүрөткө тартылат. Табылга жөнүндө толук баяндама жазылат, андан кийин лабораториялык анализден өтөт. Табылган ар бир буюм эстеликтери калыбына келтирип, музейлерге коюлуп, тарыхтагы орду такталат балдар. Сабакты бышыктайбыз. Бул жердеги балдар сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Заттык маданий эстеликтер, археология, археологдор жана маданий катмар. Үйгө тапшырма балдар. Параграф 4 окуп келебиз. Жана бар нерсе жок болбойт деген сөзгө ишенүүгө болобу? Эмне үчүн казуу иштери өтө жооптуу иш? Мына ошол тууралуу айтып беребиз балдар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.